айтып кетчү нерсе, дагы бир адам өзүнүн жашоосун өзгөртө алды деп айта алам да. Караңыздар, жаңы эле бир эми эже деп айтсам деле болот. Астма менен ооруйт экен да, канча жыл болуптур астма менен ооруганы. Анан сүйлөшүп келсе келек, эмне деп ойлойсуңар? Элестеткиле, таарынычтары толтура. Баарына таарыныч бар, апасына бар, атасына бар, ажырашып кеткен экен, жолдошуна таарынычы бар. Негизи эле жашоого нааразы адам. Анан ушул өпкөсүнөн болуп, өпкөсү акырындык менен жүрөккө кетип, ички органдары ашказан. Ошонун баары тең адамга аябагандай чоң бир терс таасир эткен экен да. Эми мен эмнени айткым келип атат? Бул деген психосоматика да. Психосоматика деген бул адам причина следствие деп коет го. Адам баягы медицинага барганда алар себебин эмес, натыйжасын эле дарылап баштайт. Ар кандай укол, капельница мененчи. Бирок ошого жеткирбеш керек да. Ооба, өтө критический моменттер бар, анда сөз жок. Бирок ошол мезгилде эң биринчиси биз менталдык түрдө тазаланышыбыз керек да. Ошол эмнеден пайда болгон таарынычтар кой бериш керек, кечириш керек, өзүң дагы кек сактабай деген сыяктууларды кой бергенден баштап адамда жеңилдиктер башталат. Ошо асыл адамдар, мен силерге айтайын дегем, оюңарга жаман ойлорду киргизбей, таарынбай, атаандашпай, кек сактабай жөн жашагыла. Болбосо бул ушундай бир жаман ооруларга алып келип коет экен.